Мен карапайым адамдарга дагы бир жолу кайрылгым келет. Албетте, жалдырап турганда досуңдан, тууганыңдан, коңшуңдан 30%тен көп болсо деле макул болуп ала бересиң. 50% менен, 100% менен. Күнүнө 1%тен Сома деген онлайн кредит берген организация күнүнө 1%ке чейин ушул законду айланып өтүп эле берип жүрбөдү. Күнүнө 1%тен 365% болот жылына. Анда ала бересиздер. Бирок бир нерсени билип койгула. Эгер төлөй албай калсаңар, төлөбөйм деп сотко келсеңер, кандай келишимге кол койдуңар, мамлекет аны карабайт. Мамлекет бул жерде көргөзүлгөн 30%-ти гана мойнуна алат. Пениясы асмандап 2-3 миң % болуп кетсе да, мамлекет 20%-ын гана чектеп берет. Ошон үчүн айла кетип турганда муктаждыктан же сабаты жоктуктан аферистин курмандыгы болуп көп процентте келишимге кол коюп койсоңуздар дагы коркпоңуздар. Мыйзам бар эле, Текебаев айтты эле деп сотко келсеңер, сот ошол 30%-ын гана эсептейт. Пенияны 20%-тен ашырбайт. Ушуну мен сиздерге дагы бир жолу айтып койгум келет. Мыйзамдын аткарылышын ар бир адам өзү көзөмөлдөшү керек. Эгер адамдар мыйзамдын аткарылышын артынан түшпөсө, көзөмөлдөбөсө, анда мамлекеттин чамасы келбейт.